абдан жакшы иш-чара болду, жемиштүү болду деп айтсам болот. Себеп дегенде биз ушуну күтүп келгенбиз. Негизи деген массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү мындай окууларга муктаж. Себеби деген ачык айкындуулук, соттордун ачык айкындуулугу боюнча ошону жеткиликтүү деңгээлде өз учурунда берүү боюнча, ошол учурунда маалымат алуу боюнча айрым учурларда тоскоолдуктар болуп калат да. Ошону мына ири отуруп түз кеңешип алдык дегендей бир катар маселелер айтылды, анын чечилүү жолдору, сунуш пикирлер айтылды да. Ошол эле учурда төраганын өзү келип катышышы дагы бул биз үчүн мындай жакшы жыйынтык болду. Өзүбүздүн ойлорубузду, пикирлерибизди кеңири айта алдык жана жеткиликтүү деңгээлде маалымат ала алдык. Мен бул окуудан эмнени алдым? Көп нерсени журналист деген акыйкаттык менен, чындык менен аракет кылып келебиз, бирок ошол эле учурда эки тараптуу кылып, адилеттүүлүк менен берүүгө мындай багыт алышыбыз керек экенине толук ынандым. Анан мага семинардын жүрүшү абдан жакты, көптөгөн билбеген нерселеримди билдик десек болот. Ошол эле учурда тажрыйба алмашуу багытында көздөдү десем болот да. Анан мындай окууларды дагы ушуну менен эле токтотуп койбостон дагы улантса деген ниетти билдирет элем да. Анан бул жерден жогорку соттун төрагасынын келиши, катышышы бардык журналисттердин, бул жерде бардык журналисттер эле өзүнүн профессионалдуулугу менен эле айтты деп кошулам. Анан ошол эле учурда дагы бир оң тетир, терс жактарды айтылды да. Ошонун бардыгына жогорку конткой угуп, ар бирибиздин үнүбүздү уга билгендиги менен мен өзүм көңүлүмө жакты десем болот да. Мындай адамдык сапатын баалап караганда абдан жөнөкөйлүгүн жактырдым. Анан бардыгы мыйзам жүзүндө болсун, бардыгы адилеттүүлүк менен болсун деген анан журналисттердин да оюн уга билгендигин бааладым. Бул учур талабындагы эң негизги орчундуу маселелердин бири болчу. Учурунда ошо уюштурулуп жатат. Анткени ошо санаа ириктештирүү заманында азыр заман аябай тездик менен өнүгүп аткандыктан ошо маалымат тез ыкчам тарап жатат да. Ушул учурда ошо соттордун адилеттүүлүгү туура объективдүү жактан чагылдырылбай калып атат. Тилекке каршы ошол блогерлердин көптүгүнөн жана андай хайп жарата турган журналисттердин таасиринен улам ушундай туура эмес терс маалыматтар социалдык тармактарга чыгып кетип атат да. Ошондуктан ушундай журналисттер менен сот тармагынын ушул кызматташтыгын бекемдөө максатында уюштурулуп жаткан бүгүнкү иш-чара абдан сонун иш-чара болду. Мындан да улантылып турса деген ойду билдирип кетмекчибиз.